Кыргызстандын тарыхын белгилүү жайларын көрсөткөн тасмалар Кытайдын ири телеканалдарында көрсөтүлөт. Ал эми Күн чыгышы өлкөсүнүн тасмалары УТРК аркылуу элге тартууланат. Бир алкак, бир жол долбоорунун негизинде эки өлкөнүн маданият тармагындагы өкүлдөрү онлайн жыйын өткөрүп, эки элдин маданиятын бири-бирине жайылтуу багытында пикир алышты. Буга чейин эки тараптуу кызматташтыктын негизинде тарыхый сериал тартуу боюнча келишимге кол коюлган. Тасманын басымдуу бөлүгү Кыргызстанда тартылып, каржылык жагы толук түрдө Кытай тараптын колдоосу менен ишке ашат. Эки өлкө ортосундагы негизги телеканалдар аркылуу бир катар берүүлөр байма-бай элге көрсөтүлүп келген. Өзгөчө мамлекет башчыларынын жолугушуусунан кийин Кыргыз-Кытай маданий алакасын жакшыртуу жагы колго алынып, тарыхты таанытуу, белгилүү жайларды даңазалоо боюнча сүйлөшүүлөр күчөдү. Тандалып алынган тасмалар дүйнөлүк стандарттагы талаптардын негизинде эфирге берилет. Анда маданият, тарых, өндүрүш, таанып билүү багыттарында болот. Массалык маалымат каражаттарынын алакасы 2000 жылдардан бери эле башталып, ошондон бери эле бизде телесериалдар, документалдык фильмдер, котормолор, анан жунгого сапар берүүсү чыгып, биздин калың элге жайылып, ал маданий, тарыхый, жалпы эле элдин жашоо тиричилиги, ошол ишкердүүлүккө болгон бир жаңы багыттар биздин элге абдан жагып туруп, ошондон баштап кызматташтык уланып, жакшы деңгээлде келе жатат.